же болбосо мага түшүнбөстүгү болгон жок. Баардыгыбыз түшүнүп атабыз, цивилизациялык өлкөлөрдө мындай мыйзамдар бар. Бирок кабылаларга келгенде редакциясы бизде жанакы биздин республикага таандык жолдор менен өтүп аткандай болуп атат. Төлөбай Эсенкулович, бул жерде депутаттар суроо беришип атпайбы? Жана Карпет Кылычберди, булардын маселеси кандай болот деп. Сиздерди министрлик түшүндүрүп атканда биз түшүнөбүз. Баары Кудайга шүгүр. Бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин толкованиялар көбөйүп кетет. Мана ошол толкованиялар болбоштугу үчүн мыйзамда так жана даана жазышыбыз керек деп жанакы аймактык коэффициенттер деп атпайбызбы? Мана Бишкек шаары. Ушул мыйзамда биз бөлүп коюшубуз керек. Канча аймакка бөлүнөт? Канча аймакка бөлүнөт? Мүмкүн категорияга бөлөбүз. Мана ошолорду, анан коэффициенттер кандай колдонулат? Биз жергиликтүү кеңештерге бергенибиз менимче туура эмес болуп калат. Жанагы жердин салыгын белгилеп атканда жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу жыйынын белгилеп атпайбы? Эң жогорку деңгээлин баскычын белгилеп коюп атат. Ошонун ортосунда жергиликтүү кеңештер лавировать эте алат. Бирок жогорку кеңеш тактаган баскычтан жогору көтөрүлбөйт деген норма жазылып туруп атпайбы? Ошол норманы биз ушул мыйзамга киргизишибиз керек. Жергиликтүү кеңештерге бергенде жанагы анча-мынча акимдер, мэрлер айтышы мүмкүн, ушул жанагы жергиликтүү салыкка көбүрөөк түшүү максатында баскычтарды өтө көбөйтүп жибериш мүмкүн. Анан экинчиден, урматтуу коллегалар, Россияда Столыпин деген реформатор болгон да. Ушул айыл чарбасы абдан катуу бытыранда учура турган мезгилде айыл чарбасын көтөрүү боюнча бир идея киргизген. Москвадан канча километр алыстыкта жайгашканына, экинчи категориясы темир жолдон канча чакырым алыстыкта жайгашканына байланыштуу жанагы дыйкандарды жердин салыгынан таптакыр бошотуп салганга чейин алып барган. Эгерде 30 верст деп коет, 30 чакырым темир жолдон алыстыкта жайгашкан жерди өздөштүрсө, ошол дыйкан салыктан куткарылат. Биз бул мыйзам менен ички миграцияны дагы регулировка кылсак болот. Ички миграция. Мына айтып атабыз, жанагы умирающий город деп атабыз, жабылып бараткан ал элдин начарлыгынан андай болгон жок да. Акыркы мезгилде жүргүзүлгөн экономикалык саясаттын негизинде ушул болду. Таш көмүр эмес, мына кызыл кыян айтып атабыз. Привлекательный болуп баратат. Привлекательный болуш керек. Эгер жакшы жолго түшүп бараткан болсо, ал жерде толугу менен түзүп бериш керек. Көк жамгак жоголуп бараткан шаар. Түлүктү жоголуп бараткан шаар. Ал эмес биз жолду машина менен барып келатканда көрөбүз, мына Каракол деген. Башта жаштардын шаары деп аталат эле, энергетиктердин шаары деп аталат эле. Азыр 5 кабат, 3 кабат ошол мезгилде салынган типовой үйлөрдүн көпчүлүгүн терезеси талкаланып бүт бар ачык жатат. Анан биз аларга ушундай барьер коюп койгонбуз. Аларды алып бара албай атабыз. Алып барган мезгил менен жумуш жок болуп атат. Мына ушундай подходторду жасашыбыз керек да. Мен бир нерсени түшүнбөйм, салык саясатына келгенде ит байласаң турбайт деген жерлерге 300 миң сомдон пределду коюп коебуз дагы, анан чындыгында жоголуп бараткан шаарларда испана деле. Чегарага жакын жайгашкан шаарларда, айыл кыштактарда биз мүмкүн болушунча салыктан кыскартышыбыз керек. 19-кылымда Столыпиндин башын эткен Россияны көтөрүү боюнча. Биз 21-кылымда технологиянын кылымында деп атабыз да, ушундай бир бөгөттөрдү коюп коюп атабыз да. Миграцияны токтотуш үчүн ошол чет жакадагы шаарларга мүмкүн болушунча жеңилдиктерди беришибиз керек. Мүмкүн анча-мынча салыктардан куткарып коюшубуз керек. Жанагы бай кишилер өздөрүнүн жанагы кыймылсыз мүлктөрүн көбөйтүш үчүн барсын, ошол көк жамгакка барып салсын, Жалал Абадтын тегерегине жана курорттун ичине чейин кирип кетишти үй кургандар. Областта ким жетекчи болуп барган болсо, сөзсүз жерди кыркып алып, курорттун ичинен вилла коттедждерди куруп атат. Ошол жерге салыкты өчөйтүш керек. А тескерисинче чет жакадагыларга кыскартыш керек. Ошол жерге барып вилласын куруп койсун, привлекательность болот, жумуш орду пайда болот. Мына ушундай саясат менен жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Эң акырында сунушум жана депутаттар берген суроолорго бир топ маселелерге толугу менен лазейка калтырбастан жергиликтүү кеңештердин дагы жанагы укуктарын биз мыйзамда тактаана көрсөтүп коюшубуз керек. Устанавливается депутатами законодательной палаты или устанавливается жогорку кеңешем, но дается возможность местным кеңешам лавировать до верхнего
halka. Mana şu meseleni kaldırışımız gerek. Анан экинчи. Вообще принцип, bağlamanın prinsibi. Biz укмуш чоң коррупцияга айланган орган төрөбүз. Коррупцияга айланат бул жер. Жана айтып атпайбыз деген өзүнүн эсебинен сотко кайрылып башталса, сот аркылуу чечсе болот деп, комиссия аркылуу чечсе болот дегендей болот. Өзүнүн эсебинен дегенде ал бизде 80% калк өзүнүн эсебинен сотко бере албайт. Муну да биз эске алышыбыз керек. Эгер туура эмес кылган болсо, будет нести ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики именно те члены комиссии, которые неправильно оценили. 10 000 сомду колуна карматып, энергетика тармагында дал ушундай бардак башталып атат. Компьютерден келип карасаң 7 000, 12 000 карыз, а фактически счетчикке барып карасаң 1 тыйын карызымыз жок. Бул каяктан келип атат? Ошол эле энергетика системасындагы коррупция. 200 сомду чөнтөгүнө салып коет, тиги киши 1,5 миңди кечип салат. Же болбосо артка крутить этип коет. А компьютерде крутить этилген кала